көп улуттуу адамдар жашайбыз ошто. Ошондо бир адам ошо туура эмес сүйлөп койгондон чыр-чатак чыгып кетиши мүмкүн экен. Ошо сөз эмне жөнүндө болуп атат, эмне жөнүндө айтылып атат, ошонун мааниси эмне, ушул жаманчылыкка, касчылыкка, бири-бири душманчылыкка алып барбайбы, ошого маани беришти. Ошто коомдук консультативдик кеңештин мүчөлөрүнө социалдык тармактарда өзүн туура алып жүрүү жана кастык тилден алыс болуу боюнча окутуу өттү. Семинар адамдарды бири-бири менен түшүнүшүүгө жана медиа сабаттуулук аркылуу биримдикти бекемдөөгө багытталган. Элдин тынчтыгын сактоо, этностор аралык мамилелерди бекемдөө, алардын достугун, ынтымактыгын, арашкерлигин мындан ары күчөтүү боюнча бир топ теориялык, практикалык жактан жардамдарды берип атат. Жети Дуан Бир жүрөк долбоорунун алкагындагы семинар Prevention Media коомдук фонду, Жарандык демилгелерди илгерилетүү альянсы коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулду. Катышуучулар алган билимин күнүмдүк жашоодо жумушунда колдонмокчу. Мен ошо көпчүлүк элдин арасында иштеген үчүн мен өтө бул тренингке ыраазычылык билдиремин. Себеби көп нерсени үйрөндүм. Мындан ары да өзүм ишиме ушуну колдоном деп башка жерлерде дагы ушу көп адамдар менен жолугушам да ошол жерде түшүндүрүү иштерин өтөм деп ойлоп атам. Кыргыз жараны бардыгы биргиликтүү болуп, улут-улутка бөлбөй, жерге бөлбөй, ынтымак жашоону максат кылган иш-чара болуп атат. Бул иш-чара чыр-чатактын алдын алуу жана тынчтык орнотуу үчүн улуттук потенциалды чыңдоо, ишеним жана социалдык биримдикти курууда жарандык коомдун маңыздуу катышуусу долбоорунун алкагында өткөрүлдү. Долбоорду Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы жана уюмдун Тынчтык куруу фонду каржылаган.